Бұл жасалма бұйрығына 200% гарантия. Епте базы власть бұлардың қолында болып отады азыр. Даттануға жатпайды деп жөнөткен. Бұл ақырына документке түсінбей. Қандай түсінбеймін? Сен не жал түсінбеймін? Ол властікені? Сен жал түсінбеймін. Сен мафиясының сен. Сузактын Бостон айылында 40 сотық жер талашқа түшті. Анда Ромаш фирмасының директоры 7 каналға қайрылып, жерін айыл басшысы талашып жатқанын білдірді. Айтымында 1995 жылға чейин бұл жер Қызыл Байрақ айыл чарба кооперативі болған. Бирок анын салықтан қарызы болғандықтан жерін 47.200 сомға Ромаш фирмасы сатып алған. Бирок азыр башка жагдайлар орун алууда. Кырманды, гаражды, керектүү жерлерди сатып налогтон құтылып, анан кооператив жабылған. Ошо маалда Ромаш фирмасы bu Кырманды 47.229 сомго сатып алган. Маселе эмиде азыр ошо бар жок документ бүткөндө айыл өкмөтү ошо айыл башынын буйругу бар экен 2001 жылы чыккан. Айыл башыга шу алгинага салыш үчүн жер берилген экен деген болуп талаш тартыш болуп атат азыр. Арыз ээсинин айтымында жерге ээлик кылгысы келген айыл башчынын колундагы документ жакынкы жылдар эле пайда болгон. Бул жерде башка да кызыкчылыктар бар деген пикирде. Айыл өкмөт бардык документтер бүтүп, мана госрегистрдин адреси менен немеге келгенде бул жерде дейт айыл башчыга берилген жер деп 2001 жылгы буйрук эске өлүп кеткен өкмөттүн атынан пайда болуп калды. Ал буйрук ушу маалга чейин жок болгон. Бұл жасалма бұйрығына 200% гарантия. Епте базы власть бұлардың қолында болып отады азыр. Прокуратура СМБ-ға чықырды, мені прокуратураға чықырды. Тут документтер менен бардым. Байке деді, анам деді документ бар екен, сенікі екен, тура екен де мені қой берішті. Ары уяққа чықыртып, мені қинап отады азыр. Власть бұлардың қолында болып отады азыр. Эчтеке салдырбай атат азыр, мына бүткөн документти жер картасын бербей атат мага. Дегенменен өзүнө карата коюлуп жаткан дооматтарды айыл башчысы четке кагат. Ал айыл өкмөттүн 2001 жылдагы буйругу менен жерге ээлик кылганын, өткөн жылы жердин мамлекеттик актысында алганын айтат. Ал эми талашып жаткан жарандын колундагы документтери жасалма деген пикирде. Жерди сатып алганы менен эч жерде каттоодо жоктугун айтат. Ромаш фирмасынын директору Ромаш Сабыр деген болгон. Ал компания экөөсү сатып алган. Биши берди, мен сатып алдым, компания ол сатып алган. 96 жылдап жүрбөй документ. Ошо ал кылынган эч жерде катталган эмес, эч жерде каттоо дем жок бул. Мам каттоодо, буларды мен дам каттоодо. Каттабаган себеби фальшига барган 2 жолу. Документтен кылган нарсамы самопал жасап, доказат кылып берем, доказатсыз бар жок, самопал кылып, яны өзү кошумча документ кылып жөнөт. Беркон соткача доказат кылып, беркон сотто өтүп келдим. Даттанууга жатпайт деп чыгарып берген. Дагы даттан Кайра кароого берип койгон. Карап атат кайрадан. Даттанууга жатпайт деп жөнөткөн. Бул акырына документке түшүнбөй. Кандай түшүнбөйм, мен түшүнбөйм. Сен не жал түшүнбөйм? Ол властикени? Сен жал түшүнбөйм. Сен мафиясың, сен мафиясың. Мен окуган адаммын, дипломум бар адам. Сенде kendi келлеям жок, сен мафияда машинасы жок, сен диплом бар менде. Тараптардын бири жерге 26 жыл мурун, экинчиси 21 жыл алдын ээлик кылганын айтууда. Бирок жер андан бери иштетилбей, азырда кароосуз турат. Ал эми азыркы айыл өкмөттүн айтымында талашка түшкөн бул жердин ээсин сот аныктайт. Эми биздин көз караш боюнча 2001 жылы буйрук чыккан Халбаев Талжанга тийиштүү. Ал буйрук жакын эле өткөн жылы алды деп атат да. Буга чейин ал буйрук Аны айта албайм, жок, аны айта албайм. Аны мен өткөн жылы эле алды деген ал жалган маалымат. Берки тараптын документтери мен эми аны мындай ишенимдүү түрдө толук айта албайм. Бүгүнкү күндө соттук документтер жүрүп атат. Себеби биринчи ирет Ромаш фирмасы ашы бүгүнкү арыз менен кайрылган Хамракулов Ормон жанга өтүүсү өзү маселе жаратып атат да. Бул 40 сотикти Ромаш фирмасы алабы же кайра эле ошол Халбаев Талжан утуп чыгабы, аны сот процесс чечет. Бул талаштуу маселенин өзөгү Кызыл Байрак кооперативи менен Ромаш фирмасынын 1996 жылдагы түзүлгөн келишимине барып такалууда. Маселе боюнча иш өткөн жылдан бери бир канча ирет сотто каралган. Акыркы процесс облустук административдик сотунда ушул жылдын 31 октябрында каралды. Анда төмөндөгүдөй чечим чыккан. Бирок Хамракулов кайрадан облустук сотко арыз жазганын айтууда. Жалал Абад облустук административдик сотунун 2022 жылдын 31 октябрындагы чечими менен административдик түгөр Ромаш өндүрүштүк коммерциялык фирмасынын жетекчисинин Сузак райондук мамлекеттик нотариалдык конторасынын 1996 жылдын 18 февралында Кызыл Байрак айыл чарба кооперативини менен Ромаш өндүрүштүк коммерциялык фирмасынын
ортосунда түзүлгөн келишимде күбөлөндүрүлүп берүү милдеттендирүү жөнүндөгү доосун канааттандыруудан баш тарткан. Кошумчалай кетсек, Кызыл Тоо айыл аймагында мыйзамсыз курулган турак жайлар көп. Үлүш жерлерде жер тилге болуп, бөлүштүрүлүп кеткен фактыларда арбын. Бул жерлерди мыйзамдаштыруу багытында жалпы 29 гектар жер аянты трансформацияга жөнөтүлгөн. Бүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Сузак району.